окуучулары келди, бир торт, бир напиток алып алышыптыр. Эже 8 жок экенсиз, поздравить этип келдик деп. Алар үйгө кирип, балдары менен баягы тортун, напитогун деп атышканда, ошо бир балдар келгенде 20 мүнөттөн кийин эле агайлар келишти школдон. Үй жакында, мына мыяктан келишти. Школдон келген агайлар келип эле эме дешти. Кирип кетишти үйгө, эжеги барбы, эжегиң үйдө. Кирип эле анан бир 10 мүнөттөн кийин балдарын сабактан кечигесиңер, саат болуп калды, кечикпей сабакка жөнөгүлө деп эле балдарын чыгарды. Андан кийин агалар менен сүйлөшүп, агайлар менен чыкты. Мен мектептин жумушуна кийлигишчи эмесмин, сүйлөшүп аткандыр деп. Өстөр сүйлөшөт. Мен эмнени кийлигише алам? Эмесине, жумушуна деп. Анан эле агайлар эже эмнеге анттыңыз? Эмне булар коркуп чыгат? Бизди эмне басым таат? Ушундай дегендерин угуп калдым. Эмне болдуң десем, жумуштан бошоп келгенин айткан эмес мага. Анан жумуштан бошоп келдим. Жүрү чай ичпейсиңер деди агайлар кеткенден кийин. Чай мен уулумду дагы ошо бирге чукулдап калганда мен уулумду сабакка кетирейин деп аткам да. Аны кийинтип даярданып аткам. Анан уулум айтты, мен апа торт сок ичип алдым деди. Анда мен уулум жөнөтүп коюп ичем дедим. Анан чыны жок отурган. Анан эле звонок болду. Эшикке чыгып сүйлөшүп келди. Сүйлөшүп келип эле Зина экен, директор экен деп эле столдун үстүнө телефонун койду. Дагы эшикке чыгып кетти. Мен дагы балам менен алып келип аткам. Аңча эле кайра эле 1 мүнөт койгондон кийин бир мүнөттүн тегерегинде эле сиңдиси чалып калды. Телефон чалды, мен туруп барып, телефон чалып атат десем, үн жок, эме уккан жок. Анан телефонун карасам, балдызым экен. Тетиги Акталадагы башка балдызым, экинчи балдызым. Анан алсам эле, жезде кандайсың, эжең кайда деп, эжең эшикке чыгып кетти эле десем, анда мен стикине чалайын деди. Анан эле мага чалып кандай жатасыңар, бала бакыра кандай деп эле ошолорду баягы күнүмдүк көрсөтүүлүктү сурашып эмесе кийтирип калды. Ошо телефон менен сүйлөшкөн бойсун эле эшикке чыктым, бияк жактан келип эжелер туруп калыптыр эшиктин алдында. Анан эле келинчегим атынан кыйкырдым, күзат эжелерин келиптир десем эле үн жок. Анан мындай басып эле эметсем эле можемди складыбыз бар. Ошонун оосу ачылып калыптыр. Ал вообще ачылчу эмес, жабык турчу постоянно. Мен ачып, мен неметип кетишим. Барсам эле уже джипке асылып эле минтип отуруп калыптыр. Ошондо эле мен телефонду ыргытып эле кыйкырып эле барып эле көтөрө калдым. Артыма мен кыйкырганда эле эжелер бул жерде болчу, артымдан эле барышты. Чогуу чыгарып алдык. Колу бутун массаж жасап, оосунан искусственный дыхание кылалы деп оосуна үйлөп көрдүк. Болгон жок. Сыртка алып чыктык. Эмеге абага деп. Болгон жок, уже кеч болуп калыптыр. 3-4 мүнөттүн аралыгында эле. 4-5 мүнөттүн аралыгында да. Анан эле ошентип жакшы окуучу мугалимди өлтүрүштү. Мен буга деген именно мектеп директорун, районуну, прокуратураны, акимчиликти, эгерде ошол эки учурунда бул эл деген мугалимдер деген бул Абдыраеваны, Зина Абдыраеваны бизге которуп келгенде Шамсыдан эл мугалимдер арыз жазып кубалашкан экен аяктан. Анан бизге алып келишкен. Биз да кабыл албай койгондо, арыз жазганда болбой, ушунга отурусуп кетишкен. Мамам Чөдөнова Гүлзадат 2002-жылдын 2008-жыл окуу жылдары Арабаев университетинде сырттан окуу бөлүмүнөн бүтүргөн. Анан иштеп жүргөнү 12 жылдан бери мугалим болуп эмгектенип, грамоталары, сертификаттары бардыгы бар. Ушинтип эмгектенип жүргөн. Муну проверка кылып деп неме кылды. Биз Арабаевадан сурап көрөлүчү, ушуну тактап көрөлүчү деп неме кылды. Биз экөөбүз барып архивге барып неме кылсак, бир жумадан кийин такталат деди. Биз 7-март күнү барып келдик. Андан кийин эле ошо 7-март күнү тайэжемдер менен кетип, 8-март күнү үйгө жеткирип келишкен да. Тайэжемдерчи окуу куралдарына мисалы көргөзмө куралга керек болот деп, даже үйдө турган тиги мындай сестренка немеден тозуп алган гүл бар болчу. Ошолордон бери мен мектепке окуу куралы жасаганга керек болот, бул көрсөтмө куралы жасаганга аркы берки деп, мисалы андай бир өлөм же болбосо бирдеме болом деп кетип аткан адам эмес болчу да. Ошол 9-март күнү ошол окуялар болуп
неме кылганда мисалы акыркы жолу чалган киши бул мектептин директору болуптур. Билбейм эмне деп айтканын, эмне деген сөздөр менен ушуга жеткирген мамамдычы. Бирок мамам деген өзүнүн мисалы күчтүү аял болчу. Өзүнүн балда эки баласынын өлүмүн көтөргөн аял да, мындайча айткандачы. Анан мынчалык жеткире турчу эмне деп айтып, эмне кылганын ошол именно ошо акыркы сүйлөшкөн немесин чыгарып беришсе, ошондон чыгат болуш керек деген үмүттөмүн. Ушуну карап берип коюшса, мамамдын өлүмү эмне үчүн болгону такталат эле деп ойлойм да. Зина эже ушул Акчай орто мектебине директор болуп келгенде отургузуп кеткенден кийин коллектив жалпы жамааты райондук билим берүү бөлүмүнө жалпы арыз жазылган. Райондук билим берүү бөлүмү аны канааттырган жок бизге. Коллектив ичинде баары эле көбүнчөсү каршы чыгып турушкан, ага деле караган жок, бирок анан аягы ушундай акыбалга алып келди. 1 саатка бармакмын. Анан окуу завуч эртерээк саат 9га келгиле деди. Мен эрте бардым. Барганда эле 9дан бир аз өткөндө ошо кыска чогулуш болду. Ошондо Зинеже айтты. Билдат эже, Федонова Билдат эже өз калыбы менен арыстан кетти. Ордуна башка үйгө келди деди. Ошол анан ошол сөздөрдүн арасында диплому жасалма болуп чыкты. Анан мүмкүн ошол 10 миллион сом акчаны төлөбөй керек дегенде ушул иштеген 12 жыл болуп калыптыр. Ушуга чейин алган айлыгы 10 миллион сомго жакын экен деп айтты. Жок, айткан эмесмин. Эч кандай 10 миллион сом төлөө жөнүндө сөз болгон эмес э? Андай сөз болгон эмес. Жыйналышта ушундай болду деп мугалимдер айтып атышат да улам. Мугалимдерге мен Түркө Гүлжазат эже өз калыбы менен кызматтан бошоп кетти. Анын ордуна мына Мореке Жамангулова Айнура эже келип атат дедим. Анан бул эже эмне боюнча келип атат дегенден, себеби мурунку күнү Гүлжазат эже айткан да, мен диплом боюнча прокуратурага суралып атам, ошол боюнча кызматтан бошоп кетип атам деген.